Бул чыр Ак Бата жаңы конушунун тургундары көчүп келгенден бери башталган. Алгач аз гана түтүн болсо, азыр айыл эли 500 үй бүлөгө жеткен. Өздөрүнүн шаарга келүүчү жолу алыс болгондуктан алар Ак Бура дарыясына көпүрө куруп, Ак Тилек аймагы аркылуу Ош шаарына келип турушат. Ушунча адам каяктан айланып өтөбүз? Ошо 2 километр айланып келсе машина мененчи, ошондой жерден айланмак белек. Биздин өзүбүз ушудан өтүп атабыз, жолубуз ушул. Буга канча тоскоолдуктар болду, көпүрөбүзгө тийбегиле деп уруш, талаш, канча кетмен күрөктөрдү алып келдик. Наркы өйүздүн аялдары менен берки өйүздүн аялдары канча айтыштык. Жакшы жаман айтыштык. Ал эми Ак Тилек аймактык кеңешинин жашоочулары жаңы конуш тургундарын шаарга өткөргүлөрү келбейт. Анткени көпүрө мыйзамсыз курулуп калган дешет. Булар баардык портер мингендер экен. Портер минип бир айдай жүрдү эле, оны жерде 2 үйдүн трешина чыгып кеткен. Onu деле көрдү, комиссия көрдү, биздин документтерибиз бардыгы даяр. Өкмөт өзү уруксат берген жок. Мэриядан адамдар келип, эгер түнү бүтсөңөр, түнкү саат 12-де келип жооп берем деп айткан. Анан дагы эле кийин дагы эле бир 4-5 катын чогул эле айта бергенде болбойт да. Документтери законго жооп бериш керек. Ошо салганда ойлонуш керек. Буга папандыктар каршы. Көпүрө курууда алдын ала бардык тиешелүү кызматтардан керектүү документтер даярдалган. Жалпысы болуп 2 миллион 200 миң сом каражат сарпталып, көпүрөнүн курулушу дагы бүткөрүлгөн. 2013-жылдан башталган курулуп. Көпүрө менен документтери бар, полный бүткөн. Ушу муну уже даяр болду, муну 11-көчө ачылбайт, ачтырбай чечет. Документтери бар. Жашоочулар канчалык аракет көрүшкөнү менен жергиликтүү жетекчилерден керектүү жооп жок. Биз дагы айыл өкмөт башчылары менен байланыша алган жокпуз. Азырынча эки аймак тургундары бир пикирге келише албай убара. Бир жагында Кара Суу район тургундары, бир жагында Ош шаарынын тургундары жашаган бул көпүрөнүн тагдыры бир топ жылдан бери чечилбей келет. Шаар тургундары бул көпүрөнү мыйзамсыз дешип, жолду ачып берүүдөн дале баш тартышууда. Гүлмайрам Рахманбердиева, Бектели Акылбек уулу, Ош Прем жаңылыктары.